Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı menen Müslüman bir tuğandarım. Men ошол bir oy menen sizlerge menen bölüşeyин деп чечтим да. Негизи баягы жумада кошуналарга болгон адеп жөнүндө өткөн бизде. Мына ошол мен өзүмдүн кичинекей кезимде эстедим да. Раматылык ошол энем тамак жасаганда ошо бир кесени кошуналарга алып барып бер деп айтат эле да. Анан кошуналар дагы тамак жасаса бир кесе берип берет эле да. Ошону биз кошуналар эмне тамак жасаса ошону оозу тиет элек да, билбейм. Ошондой бир жашоо бар болчу да. Көрсө биздин ата бабаларыбыз баарысы ошо пайгамбарыбыздын хадисине амал кылып жашаган экен да. Пайгамбардын хадисинде келет: Абазар, Абузар, эгерде сен шорпо кылчу болсоң, суусун көрөк куйдагын кошуналарга ошондон бергин деп айткан экен да. Эми пайгамбардын дагы бир хадисинде келет: О мусулман аялдар, силер кошунаны кошуналыгы үчүн дейт, силер урматтагыла дейт да, бул жерде кор санабагыла. Жок дегенде койдун шыйрагы менен болсо дагы дейт да. Элестетип көр. Мисалы куйкалайбыз, мисалы койсоңдо баш куйка шыйрак, жок дегенде сен ошону тоготпой койбо дейт да. Бир шыйрак болсо дагы ошого бир кайрылып тур дейт да. Мен айтарым дейт, мисалы азыр мына жан конуштарда Кудайга шүкүр айылдагыдай эле жашоого. Азыр эми ошол тамак жасаганда сырткы дарбазаны дагы үйүн дагы жабып алып туруп жасап калышты да. Ошого мен силерге бир сунушум да, туугандар. Ошону бир баштабайлы, кандай дейсиздер? Эч ким капа болбосо керек ошонучу. Тамак жасаганда суусун көрөк куюп, мисалы бир казан кылсак, кичинекей бир кастрюльгө куюп, ошо кошунан ооз тийип кой. Пайгамбар ушундай бир хадиси бар экен. Ошо бир хадиске амал кылалы деп, ошону бир жашоодо бир практикада көрбөйлү туугандар. Силерге бир сунушум. Ошону бир адатка айлантпайлы, кандай дейсиздер? Себеби аны адатка айлантсак болот да. Себеби мен эсимде да. Раматылык энем ошо тамак жасаганда бир кесени кошуналарга берет эле, биз көтөрүп барып берет эле. Алар дагы жасаса бизге берет эле да. Көрсө ошол пайгамбардын хадисине амал кылып жашаган экен да. Келиңиздер туугандар. Ошондой бир амал кылып жашап, ошо пайгамбардын сүннөтүн бир тирилтпейлү, кандай дейсиздер? Allah razı olsun barınlardan. Selamun aleyküm.